Жашоонун маңызы эмнеде? Байлыктабы? Же бийликтеби? Же атак даңктабы? Адамдар жашоонун маңызын, чыныгы бакытты эмнеден издешет? Көбүнчө адамдар жашоонун маңызын байлыктан, бийликтен, атак даңктан жана башка материалдык нерселерден издешет. Бирок тилекке каршы адамдар жашоонун маңызын бакытты байлыктан, бийликтен, атак даңктан жана башка материалдык нерселерден таба албай келишет. Статистика боюнча наркомандардын, аракечтердин бир тобу байлардын жана атактуу адамдардын балдары. Эмне үчүн алар колунда бардыгы даяр, бардыгы жетиштүү болуп турса да, ушундай жолго түшүп кетишет. Алар жашоонун маңызын чыныгы бакытты байлыктан, бийликтен, атак даңктан жана башка материалдык нерселерден таба алышпагандыктан аны баңги заттардан, ичимдиктерден, жыныстык катнаш жана башка нерселерден издей башташат. Бирок бул нерселер дагы жашоонун маңызын чыныгы бакытты бере албайт. Бенджамин Франклин мындай деген экен: акча адамды эч качан бактылуу кылган эмес жана эч качан бактылуу кыла албайт. Адамда канчалык болгон сайын ал дагы да болсо экен дейт. Акча менен адам жашоосундагы боштукту толтурам деп тескерисинче ал боштукту жаратат. Демек, эгерде байлык, бийлик же атак даңк же кандайдыр бир материалдык ийгиликтер адамга бакытты бере албаса, алар адамдын жашоосундагы кандайдыр бир боштукту толтура албаса, анда биз чыныгы бакытты же жашоонун маңызын кайдан таба алабыз? Жашоонун маңызы эмнеде? Бул суроого жооп табуу үчүн биз жашоонун булагы кайда экенин же бизге жашоону, өмүрдү ким бергендигин түшүнүшүбүз керек. Муну түшүнбөйүнчө жашоонун маңызын түшүнө албайбыз. Бул суроого жооп табуу үчүн биз ыйык жазууга, Кудайдын сөзүнө кайрылышыбыз керек. Ыйык жазуудагы Элчилердин иштери китебинин 17 бөлүм 25 аятында мындай деп жазылган: анткени бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берген Кудай өзү. Демек, Кудай өмүрдүн булагы. Ал биздин өмүрүбүздүн автору. Ал бизге өмүр, дем жана бизге эмне керек болсо, ошонун бардыгын берген ал өзү. Кимге эмне берсе, бирөөнө байлык, бирөөнө бийлик, бирөөнө атак даңк, дагы бирөөнө ийгилик жана башка кимге эмне керек болсо, ошонун бардыгын берген Кудай. Бирок биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Кудай берген материалдык нерселер бизге бакыт бере албайт. Ал эми бизди жараткан, бизге өмүр берген Кудай өзү бизге бакыт берет. Ошондуктан биз бакытты жашоонун маңызын Кудайдын өзүнөн издешибиз керек. Сиз жашоонун маңызын эмнеден издеп жүрөсүз? Байлыктанбы? Же бийликтенби? Же атак даңктанбы? Же жана башка материалдык нерселерденби? Забур китеби 15 бөлүм 11 аятта мындай деп жазылган: сен мага өмүр жолун көрсөтөсүң. Сенин алдыңда толук кубаныч, оң колуңда төлүк жыргал.